Ош мэриясына атайын унаалар жана 100 дана автобус тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Ош шаарынын мэриясына жеңил унаалардын жана автобустардын ачык үчүн тапшырды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, 100 дана автобус Ош шаарынын мэриясынын жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине берилди. Автобустар кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу сатылып алынган. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Ош шаарында жүргүнчүлөрдү ташууда коомдук транспорт жетишсиз болуп келген. Жаңы алынган автобустар маселени жөнгө салууга өбөлгө түзөт. Жаңы автобустар 25 орунга ылайыкталган. Сыйымдуулугу 56 адам. Ошондой эле шаардын ички жолдорун жакшыртуу максатында Ош шаарынын мэриясынын жолдор муниципалдык ишканасы үчүн сатып алынган оор техникалар тапшырылды. Мындан тышкары жол кыймылын көзөмөлдөөнү жана жол коопсуздугун алдын алуу максатында жеңил унаалар Ош шаарынын мэриясына берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров унаалардын ачкычтарын тапшырып жатып, өзгөчө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн Министрлер кабинети Кыргызстанда коомдук автоунаа маселесин чечүүнүн үстүндө ар кандай иш алып бараарын билдирди. Маалымат Булак, Назар Ньюс. Бишкекте жаңы ат майданын курулушуна капсула салынды. Президент Садыр Жапаров 21 мартта Бишкекте өтүп жаткан Көкбөрү беттешине катышып ат майданынын курулушуна капсула салды. Мамлекет башчы жаңы ат майданынын имаратында соода борбору, мейманкана, тамактануучу жайлар жана башка шарттар болоорун билдирди. Ат оюндарына келүүчүлөрдүн коопсуздугун да эске алынган. Долбоордо көмөкчү жана чарбалык имараттар, сарайлар, устакана, ветеринардык оорукана, карантин жана башка тиешелүү жайларда курулат. Садыр Жапаров Аккула деген аталышта жаңы курулуучу ат майданынын долбооруна салым кошкондорго ыраазычылык билдирди. Жаңы ат майдан Сокулук районунун аймагында Бишкек-Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. 20 000 орунду болот. Бишкектин Термичеков көчөсүндөгү эски Аккула ат майданы бузулуп, ордуна көп кабаттуу үйлөр куруларын президент Жапаров былтыр мартта айткан. Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3000 орунду Аккула ат майданы 1947-жылы курулган. Жалпы аянты 57,4 гектарды түзгөн эски ат майданы авариялык абалда адамдар үчүн кооптуу экени айтылган. Азыр Көкбөрү ушул жерде өтүп жатат. Маалымат Булак, Назар Ньюс. Таластын ынтымагы республикалык турнирдин чемпиону болду. Быйылкы оюндар Бишкектеги Аккула ат майданында өттү. Норуз майрамына карата өтүп жаткан Көкбөрү боюнча республикалык турнирде Талас облусунун ынтымак командасы чемпион болду. Турнирдин жогорку лигасында урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Пайге үчүн мелдешке ынтымак Оштун достук командасын 3-2 эсебинде жеңип алган. Буга чейин жарым финалда достук Мурас командасын эсеп 11-4, ынтымак Сары Өзөндү 5-1 жеңип чыгышкан. Быйылкы оюндар Бишкекте Аккула ат майданында өттү. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Аянттагы майрамдык салтанат Разаковдун кызы экс-президенттерден Жээнбеков келди. Бишкекте Ала Тоо аянтында Норуз майрамына карата салтанат болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров аялы Айгүл Жапарова менен келди. Жогорку кеңештин депутаттары, чет өлкөлүктөрдүн элчилери катышты. Өлкө башчысы менен биринчи катарда Исхак Разаковдун кызы Эльмира Разакова, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов олтурду. Белгилей кетсек, Норуз 2009-жылы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Маалымат Булак, репортер KG. Дааратканадагы жашыруун жолугушуу Бишкекте судья кармалды. Ири суммадагы пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Сверлав райондук сотунун судьясы кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Тактап айтканда 20 мартта башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши боюнча судья КАК жана ортомчу кызматын аткарган адвокат ГМВ $12,000 опуздалагандыгы аныкталган. Судья жактоочу менен жашыруун сүйлөшүү максатында видеокамералар жок жерлерде тагыраагы дааратканада жолугушууларды өткөргөндүгү, ал жерде айрым айыпталуучулардан алган акчаны бөлүштүргөндүгү такталган. 21 мартта судья КАК судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен 20 майга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Маалымат Булак, Баракелде.
2 айда Кытайдан Кыргызстанга импорттолгон унаа тетиктеринин көлөмү азайды. 2024 жылдын январь-февраль айында Кыргызстанга Кытайдан ташылган автоунаа тетиктеринин көлөмү 25,6% азайды. Мындай маалыматты Кытайдын башкы бажык башкармалыгы жарыялады. Кытай тараптын статистикасы боюнча 2 айдын ичинде Кыргызстанга 68 миллион долларлык автоунаа тетиктери алынып келген. Ал эми 2023 жылдагы сандарды карасак, Кытайдан Кыргызстанга 651,3 миллион долларлык автоунаа тетиктери импорттолгон. Маалымат булак баракелде. Сузакта Өзбекстан менен байланыштыруучу дагы бир тоннель табылды. Жалал Абад облусунун Сузак милициясы коңшу өлкө Өзбекстанга өтүүчү жер алдындагы дагы бир тоннелди аныктады. Бул тууралуу 20 мартта облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматтарга караганда тоннелдин тереңдиги 12,5 метр болгон. Анын эшиги Сузак районундагы Беговат айылынын 41 жаштагы ММ аттуу тургундун үйүнө жайгашкан. Үйдүн ичиндеги бөлмөсүндө тоннелге түшүүчү атайын пластиктен жасалган эшик орнотулган. Узундугу 350 метр, бийиктиги 2,2 метр болгон жер төлөө Өзбекстандын Наманган облусуна алып барат. Тоннелдин ичинде жарык берген жабдуулардан бири орнотулган. Ал жактан адамдар каттап мыйзамсыз жүктөр ташылып турган деп айтылат билдирүүдө. Азыркы тапта бул окуяга тиешелүү адамдар тактоо иштерин жүргүзүлүүдө. Маалымат булак Супер Кейджи. Соклукта секели кызды кордоп келгендер эмне үчүн камакка алынган эмес, юрист жооп берди. Кече 20 мартта Акыйкатчы институттан Соклукта 13 жаштагы кыздын системалуу түрдө 9 жигит тарабынан зордукталып келгенин билдиришти. Маалыматка караганда кызды алар коркутуп үркүтүп эч кимге айттырбай келишкен. Чүй облустук милициясы 2009 жылы туулган кыздын 9 эркек тарабынан зордукталып жүргөн окуя боюнча маалымат берди. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Биз жаңы элеке интернет булактарынан көргөндөй эле 15 жашар кызды 9 бала систематически зордуктап жүргөн деген бул интернеттен көрүп отурабыз. Биз да ошо боюнча оюбузду жанагы комментарийлерде да болуп атат. Бул балдар неге зордуктаса, тергөө тарабы кайра сурап туруп эле кой берип койгон, неге до сих пор буларды жоопко тарткан эмес деп деген дагы буларды кармаш керек болчу, кээ бирөө даже атып салыш керек болчу деген дагы көп комментарийлер болуп атат. Мен мыйзам боюнча жооп берип кетейин. Бул жерде биринчиден өзү тергөө тарап жооп берип атат. Бул жерде изнасилование деген статья коюлган жок берене. Анткени ал изнасилование деген 154 беренеге кирет. Бул жерге 157 беренени коюп атышыптыр тергөө тарап. Бул жерде 157 берене действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста деп. Бул жерде наказаниясы от 7 до 10 лет деп айтылат. Бул тяжкое преступление деп оор кылмыштарга кирет. Бул жерге ошо изнасилование коюп тур. Демек бул жерде анткени окуя теки январь айларында болуп атат. Ошондой эле дагы бул жерде дагы айтылып атат. Жанагы тергөө тарап сурап туруп эле кой берип коюптур, неге камагып айтат деген дагы ошо суроолорго бул жерде тергөө тарап жооп берип атат. Биз жанагы экспертизаларды дайындадык депчи. Бул жерде анткени канча деген бир убакыт өтүп атат. Ошондуктан бул жерде обязательно экспертиза даярдалат. Анткени эртең экспертизанын жыйынтыгын күтпөй эле камап салса, мисалы эртең экспертиза таза келет, вдруг РЦПЗ деп жана психиатрический экспертиза да башка болуп келет. Ошондуктан бул жерге жана изнасилование ушундай иштер болгондо бул жерге экспертиза даярданат. Биринчи жана судебно-медицинский экспертиза дейбиз. Денесинде көгала болгонбу деп ошолорун текшертет. Экинчиден кыздардан жана действенное плева нарушено деп аларын кыздыгын текшерет. Кайсы күнү нарушение болгон, кандай болгон, кайсы убакта кыздык алынган деп ошолордун баарын текшерилет. Ошондой эле кыздын балдарын бүттү мазогун алат, мазок алышат. Ошондой эле жанагы РЦПЗ деп психиатрический экспертиза деп кыз действительно ошондой зордуктоо болгонбу, болгон эмеспи деп жана психиатрический экспертиза эксперттер текшерет. Бул кыз алдаган жокпу же алдадыбы деп фантазирование склонна или не склонна деп ошолордун баары жыйынтыгы чыгып келгенден кийин анан баа берилет.